Assalamu alaikum, amansыздарбы? Биздин каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биз буга чейин акыркы 1,5 ай ичинде Кыргызстан ичиндеги соода тармагы тагыраагы ушул дүкөндөр боюнча биз рейд кылып келдик. Бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасынын ушу өкмөттүн бекиткен мыйзамы бар. Ошол жерде кассалык аппараттар жана мыйзамсыз сатылууда, ушу мыйзамсыз жүгүртүүдө жүргөн товарлар боюнча иш алып бардык. Мунун кайсынысы элге пайда, кайсынысы зыян. Көпчүлүк жерде ушул кассалык аппараттар өкмөт элди алдап атат деген түшүнүк менен чоң провокацияда болуп келген экен. Ошол экинин жазылган мыйзамын биз көтөрүп алып бардык жерге көрсөтүп, кайсыл кандай учурда кандай болорун биз элге түшүндүрмө бердик. Эң негизгиси мыйзамсыз товарлар, тагыраак айтканда спирт ичимдиктери боюнча болду биздин рейд. Ошол жерде көлөмү чоң болгон. Мисалы үчүн 1 литрлик ошол арак болобу, коньяк болобу 250 граммдык арактын акциздик маркаларын чаптап сатылууда. Мунун зыянын көбүнчө ошол сатуучулар өздөрү тартып калышууда. Ал контрабанда товар катары эсептелинет дагы. Сатып аткан дүкөнчүгө 65 000 сом өлчөмүндө айып пулдар салынат экен. Биз ошону түшүндүрүү катары элге көбүрөөк жетсин деп ушул ар бир дүкөндү, региондорду түрө кыдырып ушул ишти алып бардык. Ошол жерде да ар кандай бир түшүнбөстүктөр менен ошол контрабандалык товарларды жашыруу аракеттери болду. Бул Сокулук районунун Селекция айылындагы Максат дүкөн. Саламатсыздар. Кассалык аппарат иштетесиздерби? Иштетпейсиздерби? Жок андай, а? Мына бул жакта карындашым. Мо 1 литрлик аракта сиздерде моорекиндей 0,25 жанагыдай кичинекей арактыкы. Кел көрүп коесузбу? Пакет көрүп да. Сиз камераны алып коесуз, пакет не имеете права без моего разрешения снимать. Биз рейд менен жүрөбүз, имеем право, карындашым. Канеке разрешениеңизди көрсөтүңүз. Жок, разрешениеңизди көрсөтүңүз. Мына менин күбөлүгүм бар. Эмнеге разрешение? Как покупатель тоже имеем? А? Караганга, ооба. Без камеры, пожалуйста. Кел, мына жерлерди тарт аракты. Жүрүңүз тоотан. Мынакей моореки мына мондай маркадагылардагы ушул неме менен келет. Жанагыдай уруксаты жок. Жасалган менен моореки. Королевская водка дейт. Мунуку туура экен, мунуку 1 литр дейт, булардыкы туура экен. Могу. Азыркы биз көрсөткөн арактарда мына ушуларда эмелери жок экен. Жана маркаларынын чапталгандыгы. Мына жакындатып кой. Мынакей 1 литрлик арактарда ушундай кичинекей 0,25 деген арактык экен. Бул Селекция айылындагы Максат дүкөнү. Налогуйлар качан келип кеттиңер акыркы жолу? Сиз айтыңызчы, акча хозяин. Жок, жооп бере бериңиз. Келди беле, келген жок беле. Жооп бере албайм да. Берели деп турсам кана жооп берем. Жок? Азыр хозяин өзүңүз сөйлөшүп кетпей атабыз, кака кетип атасыз. Мен дагы силерден дагы магазиндер бар, аларга барам. Силерди разбирать эткендер өздөрү келип разбирать этип алат. Жок, туруңуз азыр. Тартмаңыз. Бардын баары. Фирманын накладной. Анын фирманын накладнойу, ошо фирманын нерсеси менен аны разбирать этип алышыңыздар керек. Ошону түшүндүрүп айтып коюшуңуздар керек. Кассовый аппарат барбы, жокпу, ошону айтып коюшуңуздар керек. Хорошо, өзүмүз сөйлөшөм, мага булган. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Kim ekan bu?
Көрсөтүп мени бир тааныштырып өзүңөрдү. Bilmese kontrabanda değil. Biz anlamda. Kontrabanda. Düşündürüp koyayım. Çok mındayla okumuş mu? Anda кумусту жаппай алып көрсөтүңүз. Редактор жөн эме турат. Каякта эмнеге биякта турат? Жөн эле көтөрүп алып жүрө берген бизде эле башыбыз экөө эмес да. Ошондой болуп калгандар көйүп кетти азыр, башы ошондойлор көйүп. Жүрүңүз эми. Жүрүңүз, биз атайын ушу менен жүрөбүз. Мындай арактарды фирма алып келет деп атасыздар. Могу аяп келбейт. Ошентип сүйлөшсө болот да. Биз ошон үчүн атайын репортаж даярдап жүрөбүз. Ооба. Бул 1 литр арак. Могу марканы көрүп атасыз. Не екен? Водка 0,25. Бул чатоктуку. Анын эми буну сурон мен чыгараттам мен. Жок, эми мындай. Сиздерде Азыр мен келейин монтейин байке. Могу Жок, сиз уксаңыз мени Кытайдан даканса. келиптир. Кыргызстан деп жазып коюптур дегендей эле болот да. Сиз уксаңыз даканса, сүйлөшөсүзбү? Айт. Могул антып кекеттим байке. Могул арак. Антып камера жаңылып кекеттим. Мындай кичине немереге эле болсоңор эми, мындай эми маданияттуу эле болсоңор. Мына, Сизде маданият. Могуреки арактар бүт баары ушундай. Мына Могуреки 1 литрби, 0,7би, 1 литрке мына. Жерде 0,25 деп турат. Муну силерге курьерлер алып келип атабы? Жок, курьер эмес, өздөрү алып келишет жана, экспедитор. Ошолор алып келип атабы? Булар азыр сиздердин магазинден кармалса, мунун штрафы сиздерге салынат. Алардын шок жанагы счет фактурасын, алардын лицензиясын полный алыш керек. Көрүш керек. Түшүнүп атасызбы? Биз ошону азыр элге именно жетпей аткан үчүн биз кыдырып ар бирине нормальный. Ар бирине неме кылып жүрөбүз. Кабардар кылып айтып жүрөбүз. Биз өзүбүздүн передачабыз менен чыгарып келтабыз муну. Карабас керек экен бул. Анан азыр мына Могуреки арактар менен сиздерге ошо азыр мен түшүндүрүп берем. Сиздерге Могуреки менен 65 000 сом штраф салынат. Биринчиден. Экинчиден бизден салганы туура эмес деп. Бунун айыны бар. Эми аны мыйзам ошондой да. Ал мыйзам ошондой. Айыны биз айыдан барып 25. Экинчиден элдер өзү кыйналып араң турат азыр. Экинчиден 50 квадраттан ашкан жерде кассовый аппарат деген болот. Кассовый аппарат. Приложение көчүрүп берген. Болсо мына приложение мына турат. Сизде биринчи сураңыз биринчи. Турабы мына Садыр Жапаров айткан өзү лично мына телефондон колдонтуруп кылырга болот деген. Мына турат. Сиздер колдонбой элесиңер да. Колдонгондо колдонуп атабыз. Аны колдонуп турганбыз жок. Биздики 8 миллиондун бир паста эле келип калат байкеси. Азыр жашоо кымбат мына моңго эле 10 сом турат атасы. Эми аны калган жагына өзүңүздөр разбирать этип аласыздар. Кантип жашайбыз? Итак, эл көтүнө кирип атат. Күйдүрдү ушундай. Мен чала эмес, мен редактормун. Мен профессионал редактормун мен. Бери караңыз. Көрсөтүп тур анан неме кылгын. Мен көрсөттүмбү? Көрсөтүп атканда азыр келип тур көрсөтүп атам. Биринчи көрсөтүп атам. Хозяинды сура, чакыр. Анан келем мен сүйлөшөм анан. Бизге хозяин эмес, биз деген ошону көрүшүбүз керек. Жана арагын көрүш, кассовый чек барбы? Мен аны аюу аркылуу кечирип койгула. Мен чыгарган жокмун. Эми аны өзүңөр разбирать этип аласыздар. Аны силер айтып, анын жөнүндө деме көрбөс. Биз дагы деле жеткире бермекчибиз. Мындан кийин дагы ошол нерсени элге түшүндүрүүнү уланта бермекчибиз.